Так, мына жер Кызамык карантин облустук оорукананын кабыл алуу бөлүмү экен. Ассаламу алейкум. Уруксатпы? Кабыл алуу бөлүмүнөн экен. Биз регион телеканалынан Атын Өткүрбек, журналист. Бүгүн жана WhatsApp'тан бир маалымат тарады эле. Облустук ооруканада тиги дарыгерлер кызматын таштап, оорудан кооптонуп, эч нерсе жок болгон үчүн бардыгы кетип калып атышат. Паника болуп атат, ызы чуу болуп атат деп. Ошондой болуп атабы экен, чындап эле же жокпу деп келдим эле да. Сиз ушул жерде иштейсизби? Ооба, мен ушул жерде иштейм. Бул кабыл алуу бөлүмүндө иштейсиз, э? Ооба, кабыл алуу бөлүмүндө иштейм. Кандай болуп атат? Иштер жакшы эле болуп атабы же? Жакшы. Кызматтан кетип калгандар, ызы чуусу болгондор? Андай болгон жок. Кызматтан эч ким кетем жеген жок. Бүгүн суткадан отурабыз, иштеп атабыз. Эч андай сөз болгон жок деди. Андай сөздөр каяктан чыгып атат анда дейм да. Сиз ким болуп иштейсиз? Айдоочусузбу? Сиздер жактан Жок, мен азыр вуздан келдим, эч ким жок. Томас Печке. Сиз да бул жерде иштейсиз, э? Дарыгерсизби? Медсестрасыз. Ушул жерде ошондой бүгүнкү жана WhatsApp'тан тарагандай болду, болбоду, жалганбы, чынбы деп келдик элек да. İşte жатабыз же андай ишти таштайбыз деген мен болгон жок. Ал каерден тарап турабыз? WhatsApp'тан келип азыр элдин көпчүлүгү ким таратканын издеп атышат азыр. Издеп атышат. Больнойлор келип, прокурорчу больнойлор келип сурап атат, алардын консультациясына болгон жерге жөнөтүп. Мен андай кадагы келген мен ал болгон жок. Жакшы барды. Кадимки шарт эле болуп атабы жумуштар? Атак бизде иш таштайм деген эч ким сотрудниктерден эч ким андай сөз айткан жок да, сөз жок. Андай болгон деле жок. Эртеңенден иштеп атабыз, как болду. Бул медиктердин өздөрүнүн ушу больницанын өзүндө маскалар жетишпестен тиги больнойлорго келген маскаларды алып тагып жүрүшөт дегендер болду. Жок. Сиздерде мындай бир жетишпей аткан бир нерсе болуп атабы бул жерде? Жок, бизге мурдан эле дайындалган ошолорду камчы дегендей Мына да. Дежурный врач ооруканада бүгүн мына оорулар Байгазы журналист деген ушундай бир маселе болду. бул агайдан жана интервью алган. Мен Шайкулов Кубанычбек Карыбекович 1980-жылы 26-февраль Жалал Абад областынын Жалал Абад шаарында туулганмын. Жалал Абад шаарынын тургуну боламын. Тулпа тайшылуу кызматында тайшыл болуп иштейм. Бүгүн 21 март 2020-жылы WhatsApp түйүндөрү аркылуу өзүмдүн уюлдук телефонундан Орто Азия жана Благовещенка айылдарынын отцеплениясына чыгып кеткен больнойлорду качып чыгып келип, больницага келип, шаардык ооруканада врачтарга тополоң салды. Маскалар жетишпейт, дары-дармектер жетишпейт, спецформалар жетишпейт. Врачтар бүт ишин тополоңуп, ишин тыштайбыз деп тараткан маалыматтын бардыгы жалган. Булар чындыкка дал келбеген маалымат. Мен ошол себептен Кыргыз элинде кечирим сураймын. Жалал Абад шаарында абал тыптынч, туруктуу, эч кандай больнойлор качкан эмес. Жалган маалымат бунун бардыгы. Мен жалган маалымат тараткандыгым үчүн Кыргыз элинден катуу кечирим сурайм. Кыргыз эли мени кечирип койгула. Башка өлкөлөрдөй эле, бүткүл дүйнөдөгү өлкөлөрдөй эле оор кырдаал түзүлдү. Биздин мамлекетибизде коронавирус деген жаман оору келип, элибизге тарай баштады. Мына 21 март 2020-жылы официалдуу штабтын билдиргенине карата мамлекетибизде уже 16 адам ушул илдетке чалдыкты. Жана күндөн күнгө бул өсүп баратат. Биз эмне кылышыбыз керек? Урматтуу эл журт, негизинен биринчиден бул негизги маселе биз эч кандай дүрбөлөңгө алдырбашыбыз керек. Паникага алдырбашыбыз керек.
ызы чуу калтырбашыбыз керек. Негизинен мамлекетибизде бүгүнкү күндө азык-түлүк, уун жана башка элге керектүү нерселердин баардыгы жетиштүү. Бирок ошол эле мезгилде элибиздин арасында, ошол атуулдарыбыздын арасында ар түрдүү адамдар чыгып, элде кайсыл бир дүрбөлөңгө салып, ушундай кыйын, оор акыбалдан пайдаланып, өздөрүнүн пайдасын көрүп калайлы деген адамдар чыгып атат. Бул бир жагынан өтө өкүнүчтүү, экинчи жагынан бул болуп турган көрүнүш. Бул бардык жерде ушундай нерселер болуп турат. Ошондуктан мен ойлоймун, биз бардыгыбыз бирдиктүү болуп, ушундай дүрбөлөңгө алдырбашыбыз керек. Урматтуу эл журт, ушундай оор кырдаал түзүлгөн маалда биз бардыгыбыз Кыргызстандын ар бир атуулу мамлекеттик бийлик органдарына, алардын тапшырмаларына, алардын койгон талаптарына, мыйзам шарттарына баш ийүүгө милдеттүүбүз. Эгерде биз ушуга чейин анча-мынча бир кенебестик кылып, моюн толгоп жүрө турган болсок, бүгүнкү күндө ар бирибиз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Ар бирибиздин жоопкерчиликтүүбүздөн мамлекетибиздин келечеги аныкталат. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Мына азыр ушундай маалымат келип атат. Эртеңки күндөн баштап мамлекеттин бардык территориясында, аянтында өзгөчө кырдаалдар мезгили киргизилет деп. Өзгөчө кырдаалдар мезгили кайсы убакта киргизилет жана кайсы мыйзам негизинде киргизилет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде жарандык коргонуу мыйзамы бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдар киргизилет. Өзгөчө кырдаалдар киргизилген аянтта сөзсүз түрдө ошо өзгөчө кырдаалдардын талаптары иштей баштайт. Биз ошол талаптарга баш ийүүгө милдеттүүбүз. Чынында ошол мезгилде кайсыл бир деңгээлде биздин укуктарыбыз, азыркы тынч маалдагы укуктарыбыз бир аз чектелиши мүмкүн. Бизге ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Бизге кайсыл бир деңгээлде кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Бирок ошолордун баарына чыдоого милдеттүүбүз. Ошондуктан мен сиздерди чакырып кетемин. Ар бир жаран, айрыкча ушул оору илдет чыккан жердеги Жалал Абад облусунун, Ош облусунун, Баткен облусунун тургундары ар бирибиз мыйзамга баш ийип, жергиликтүү бийлик органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын талаптарына ылайык, шарттарына ылайык биз сөзсүз түрдө ошолорго баш ийишибиз керек. Урматтуу эл журт, мен дагы бир чоң маселени айтып кетейин. Бул бүгүнкү илдет бир эле адамдын, бир эле региондун, бир эле мамлекеттин иши эмес. Бул дүйнө жүзүндө болуп аткан ушундай чоң илдет болуп атат. Ушул жерде мына кээ бирибиз тоготпостук кылып, көчөкөйлөрдө жүрөбүз, анча-мынча жер топтолгон жерлерге барып калып атабыз. Ушул нерсенин баарын токтотуңуздар, урматтуу эл журт. Мына мен силерге түшүндүрүп айтып кетейин. Бул жерде көчөгө чыккан адам, же бир топтолгон жерге барган адам бир өзүнүн гана ден соолугун эмес, ошол көчөдөн алып келген вирусту үйүнө алып келет. Үйүнө алып келип өзүнүн бала чакасына, тууган уругуна жайылтышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдүн гана жеке ден соолугуңузга зыян келтирбестен, өзүңөрдүн үй бүлө мүчөлөрүнүн, жакын туугандардын өмүрүнө коркунуч келтиресиздер. Ошолордун жашоо турмушуна чоң зыяныңыздар тийип калышы мүмкүн. Бул вирус деген көрүнбөйт экен. Муну кол менен кармаса болбойт. Мунун жыты жок экен. Мунун же кайсыл бир түсү жок экен. Ошондуктан урматтуу эл журт, биз мына негизги маселе эки чоң шарт болуп атат. Бул үйдөн чыкпастан, үйдү жаап, олтуруп, керек болсо телефон менен сүйлөшүп, колу коңшу менен да телефон менен сүйлөшүп, үйдү жаап олтурушубуз керек. Ушул шартта биз жок дегенде 15-20 күн же 1 ай жашашыбыз керек. Экинчи бир маселе ушул эле жерде. Эгерде капыстан көчөгө чыга турган зарыл жумуштар болуп кала турган болсо, тамак ашка же башка жака зарыл жумуштар болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө биз бет капты кийип, анан жалгыз барышыбыз керек. Бир машинага толуп алып, 5-6 адам болуп алып, биз тияка барып продукт кылып келейли, же болбосо тигил адамдан кабар алып келейли деп барган болбойт. Биз эгерде туугандарыбызды жакшы көрсөк, бир туугандарыбызды жакшы көрсөк, балдарыбызды жакшы көрсөк, эли журтубузду жакшы көрсөк, ушул маселени ар бирибиз өзүбүз үчүн чечишибиз керек. Бул маселени
эмне үчүн сен маска такпадың, эмне үчүн сен үйүңөн чыктың, эмне үчүн сен көчөкөйдө жүрөсүң деп бирөө айтпастан ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчиликти алайлы. Урматтуу туугандар, туура бул өтө чоң ыңгайсыздыкты жаратып атат турмушта. Туура көпчүлүгүбүздүн тамак оокаттарыбыз, мына бизнестер жана башкалар калып кетип атат. Бирок ошол тапкан акчадан дагы, ошол бизнестен дагы, ошол тамак аштан дагы өмүр кымбат экендигин өзүңүздөр жакшы түшүнүңүздөр. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайрылып айтып кетемин. Элибиз тынч болсун, журтубуз аман болсун. Ушундай убактылуу кыйынчылыктарга ар бирибиз көңүл буруп чыдаганга аракет кылайлы. Мамлекетибизде дүрбөлөң салып, ар түрдүү ызы чууларды чыгарып, бул интернеттерден, WhatsApp'тардан ар түрдүү кабарларды угуп алып, бири-бирибизге жеткизбестен, биз официалдуу түрдө гана, официалдуу штабтын, мамлекеттик бийлик органдарынын адамдарынын гана сөзүнө ишенейли. Ошолордон гана жыйынтык чыгарайлы, урматтуу туугандар. Анан ар бирибиз ушундай элибизге кыйынчылыктуу күн туулуп турганда колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. Элге журтка жөлөк болойлу. Элге журтка колуна кол, бутуна бут болуп жардам берейли. Жардам бериш бул сөзсүз эле бир чоң суммадагы акчаны бериш эмес. Бул сөзсүз эле чоң суммадагы бир товарларды алып келип элге таркатыш эмес. Бул сөзүбүз менен дагы жардам берейли. Ар бирибиз бири-бирибизге, колу коңшубузга жардам берейли. Кимге эмне жетпей аткан болсо, капыстан үйгө тыгып, толтуруп, мага жетпей калат экен деп олтурбастан, ошол продукталардан бөлүшүп берейли. Ошол кыйналып аткан үй бүлөгө колдон келген жардамыбызды берип турайлы. Ушундай маалда бербеген жардамды качан беребиз, урматтуу туугандар? Бири-бирибизге жөлөк таяк болойлу. Мен ишенемин, кыргыз элибиз, кыргыз журтубуз эзелтеден ар түрдүү кыйынчылыктарды жеңип келген. Бул кыйынчылыкты да жеңебиз, Кудай кааласа. Бул кыйынчылыктагы биздин башыбыздан азыркы күндө элибиздин башынан өтүп атат, бирок ушуга тынчтык беребиз деген ойдомун. Биз ынтымак болойлу. Кыргыз эли, кыргыз журту, улуттун келечегин ойлоп, мамлекетибиздин келечегин ойлоп, сөзсүз түрдө ынтымак болушубуз керек болгондар. Биримдикте, бирдикте аракетти кылайлы. Мен, урматтуу туугандар, колумдан келген аракетимди жасап жүрөмүн. Кээ бирлерге жагат экен, кээ бирлерге жакпайт экен, бирок ошол мезгилде дагы менден эмне талап кылынса, мен бардыгына даярмын. Менден эмне талап кылынса, кайсыл жумуш талап кылынса, же кайсыл нерсеге жардам берүүгө милдеттүү болсом, мен ошо жардамды беремин. Күнү түн уктабастан, элдин тынччылыгы үчүн, элибиздин келечеги үчүн аракет кылганга мен түздөн түз милдеттүүмүн деп сеземин. Себеби мен сиздердин балаңызмын, мен сиздин уулуңузмун, мен сиздердин Кудай кааласа тирегиңиз болууга аракетти кыламын. Мына урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин кайрылуусунда айткандай, биз бардыгыбыз ынтымакта болсок, бардыгыбыз мыйзам чегинде аракет кыла турган болсок, бул маселени жеңип чыгабыз. Рахмат.